Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Урматтуу мекендешим, орозонун акыркы 10 күндүгү бүтүп баратат. Кечээ эле мына ушул Рамазан айы келди деп сүйүнүчтүү кабар менен чыксак, бүгүн Рамазан айы бүтүп баратат. Акыркы 10 күндүгү калды деп көптөгөн видеолор чыгып атат. Бул да болсо жашоонун өткөнү, бул да болсо мына ушул шанстын кеткендиги. Анткени Рамазан айын кээ бир адамдар пайдаланып кетти, кээ бир адамдар дагы деле мурунку айда кандай болсо ошондой эле өткөрүп атат. Кээ бир калымдардан сурайт. Бул Рамазан айынын орозосу кабыл болгондугунун кантип билсек болот деп айтат. Анан кээ бир калымдар айтат, эгерде сен мына ушул Рамазан айында кылган ибадаттай кийинки айда дагы ошондой таризде кала турган болсоң, демек сенин орозоң кабыл болду деп айтат. Буга бир мисал айта кетсек, мисалы Рамазан айында мүмкүн болушунча эркектер дагы, аялдар дагы көзүн сактаганга аракет кылды. Кайсыл жерде болсо дагы таквачылык, астагфирулла деп дайыма көзүн сактайт. Демек, бул Рамазан айынан кийин деле эркектер, аялдар дайыма көзү сакташ керек. Рамазан чыкканда эле жанагы мурунку адаттарга, мурунку өзүбүздүн баягы денеге жакпай турган нерселерди, кылык жоруктарды аткара турган болсок, анда Рамазан айыбызды кандай деңгээлде өткөрдүк, ошондон маалым берет. Рамазан айында азыраак жеп, көбүрөөк ойлонуп, көбүрөөк ибадат кылдык. Мүмкүн болушунча күнөөлөрдөн алыс болуп, Кур'ан окуганга аракет кылдык. Рамазан айынан кийин деле Кур'ан окуганды дайыма таштабашыбыз керек. Мисалы түнкү намаздарга бекем болдук. Таравих намаздарын аябай көп окудук. Мүмкүн болушунча биз ибадат менен алектендик. Бирок ошол эле учурда өзүбүздүн жумушубуз дагы өз нугунда кетип атты, өзүбүздүн баягы тиричилигибиз деле өз угунда кетти, бирок ибадатка көбүрөөк убакыт бөлүп баштадык. Мисалы клип жана башка музыка, ушуга окшогон нерселерди азыраак көрүп, балким Чуак устаздын, Максат Дамланы, Абдишкур устазды, кээ койчу устаздардын баарынын баяндарын угуп калдык. Бул жакшы нерсе. Бул дайыма Рамазан айынан кийин деле ушул нерсе уланышы керек. Ошол себептүү жалпыңыздарды мына ушул Рамазан айындагы орозом кабыл болсун, кабыл болду деп эсептегиңиз келсе, анда Рамазан айынан кийинки айда өзүңүздү бир сынап көрүңүзчү. Чын эле, Рамазан айындагыдай сиз мамиле кылып жатасызбы өзүңүзгө? Ошентип өзүңүздүн орозоңуз кабыл болдубу, болбодубу, аны билип алсаңыз болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.